Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Бишкек шаарындагы номер 48 мектепке чейинки атайын билим берүү мекемесине барды. Мекеменин ишмердүүлүгү менен таанышкан төрага бала бакчадагы жылуулук, тазалыктын сакталышына ыраазычылык билдирди. Жакында Сокулук районунда жайгашкан ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жана балдарды реабилитациялоо борборуна барып келгенин эске салган Нурланбек Шакиев алардын муктаждыгын канааттандырып, кичи автобус тапшырганын кошумчалады. Номер 48 атайын мектепке чейинки билим берүү мекемесинде начар уккан, интеллектуалдык өнүгүүсү төмөн, сүйлөө кеби начар өнүккөн 3 жаштан 7 жашка чейинки курактагы балдар тарбияланат. Жалпы 222 бала бар. Бала бакчада биринчи кезекте жылуулук, тазалык, анан ушул берде тарбиячылардын, мугалимдердин балдарга болгон мээрими өтө бийик экени көрүнүп турат. Бул негизги маселе ошо жылуулук, тазалык, анан мээрим. Андан кийин ушундай керектүү атайын техникалар, окуу куралдары, ушул бирин экиси толуктай турган жагдайлар, ошол себептен биз ушул компьютерди алып келдик. Эми мен ойлойм, сөзсүз түрдө ушул биздин арзубаган белегибиз сиздердин бала бакчаңыздарга бир керектүү буюм болот деп.